Карапачылык байыркы кесиптердин бири. Ал адамдан өзгөчө жаратмандыкты, кунтту жана сабырды талап кылат. Сырттан караган адамга карапачынын жумушу жеңил көрүнгөнү менен топуракка түс берип, андан буюм жасоо оңой иш эмес. Ушул кесипти аркалап керамикага тил бүтүргөн сүрөткерлерибиздин бири Жумагул Ташиев. Ал карапачылыктын кызыгы, рахаты, түйшүгү тууралуу баян куруп берди. Мен окугандан кийин баштадым карапачылыкты. Мектепти бүтүп, армияга барып, анан багы бу Бишкекте кандай окуулар бар, тигинде мына художниктерге жолугуп, өзүмдүн айылымдагы эле художник Абакир байкеме жолугуп, мага кичинен совет алып, анан ушундай окуу жай бар экенин билдим. Чуйков атындагы сүрөт окуу жайы. Анан жерге келгенде дагы ал жерде багы көп тармакта болот экен, живопись, андан башка тиги графика, андай мындай, анан чопочулукта бар экен, керамика бөлүмү. Керамика бөлүмүнө окугум келди. Анан ошондон кийин 4 жыл аякта окуп, окугандан кийин анан өзүнчө баягы өз алдыңча болгондон кийин андан ары иштеп кетиш кыйын экен да. Бирок баягы өзүңдүн сүйгөн кесибиң болгондон кийин, ошону такай ойлогондон кийин, ошонун тегерегинде эмне кылыш керек, кандай башташ керек, кандай даярданыш керек болуп, анан меш куруш керек экен, ушунчалык 1000 градус температурага жеткилей дегендей, чопо даярдаш керек экен дегендей, ошонун баарын уюштуруп, ошонун баарын мындай иргештирип, тактап, толуктап дегендей, анан ошентип анан башталат экен да, даана баягы карапачылык өнөрчү. Андан сырткары ичиңде көп эмелер бар да, ар түрдүү ойлор бар. Карапачылык деле мисалы бир эле мындай идиш жасап же бир нерсе менен эле токтоп калбайт да. Бул чыгармачылыкта профессионализм жагында дагы бир такыр, бир мурун болбогондой, мурун жок нерсени изденет экенсиң да, бир жаңы бир нерсени изденет экенсиң да. 89-жылдар болуш керек эле. Эң алгачкы бул саймалуу ташты жасап көрөйүн деп жасасам, үй бүлөмө да жакты. Үй бүлөмөн сырткары анан республикалык көргөзмөгө да алып бардым. Аякка аябай жакты, художниктердин көбүнө жакты. Жумабай Үмөтов агесте сүрөтчүлөр союзунун төрагасы эле, ал кишиге аябай жакты. Аябай колду кармап, ушул өнөрүңдү уланта бер, ушуну өркүндөтө бер деп аябай батасын берген да. Ошол ишимди Кооператив атындагы сүрөт музей сатып алган. Ошол эле жылы жакшынакай алып. Анан ошондо биринчи газетага чыккам да, кичинекей бир ушу саймал таш жөнүндө бир кичинекей 2 ооз сөз жазылган. Андан кийин ошонун аркасында өркүндөтүп, өзүмдүн бир баштаган бир мындай ис салуу дейбизби, же жаңы бир багыт дейбизби, бир жаңылык башталып кеткенин сездим дагы. Дайыма бассам турсам, ойлогон оюмдун баары ушу саймал таштын тегереги болду да. Ошону жаңыча формада, жаңыча кылып чагылдырып элге жеткизиш болду да. Музей сатып алгандан кийин аябай мага мындай түрткү да болду, дем да берди. Анан газеталар жазып, ого бетер шык берип дегендей, анан Манастын 1000 жылдыгына даярдана баштадым. Анда да эң биринчи персональный выставкамды ачып, ошондо өзүңөр көргөндөй газеталар биринин артынан бири келип интервью алып, бүт баары жаза башташты. Биздин республикада газеталардын көбү жазды деп ойлойм да. Бул жерде агесте аябай мындай эме болуп турган газета, Асаба газетасы да кызыгып жазды. Кыргыз руху, кыргыз маданияты, чүй баяны, Слово Кыргызстан орусча, тиги кесте Утро Бишкек, Вечерний Бишкектер да 1-2 сыйрадан жазып чыгышты. Кыргыз туусу жазды. Ушундай көп кесиптер, журналдарда жаса баштады. Анан чет өлкөдүн журналдарына да чыгып кеттим. Германиядан Восток деген журнал чыгып, ага дагы бир бетине толук ошо саймал таш жөнүндө немис тилинде чыгып кетиптир да. Анын копиясы эле калды. Анан кийин эле тиги Кореяда өзүнчө керамика жөнүндө журналга чыгыптыр да. Андагы бир копиясын эле электронный вариантын алып калдым, өзү колума тие элек да. Каарманыбыз Жумагул Ташиев чопонун түрү жана сырлары тууралуу кеп салды. Чопону даярдаганда дагы ак чопо, кара кеченин таш көмүрдүн арасынан да чогулткан, көмүрдүн арасынан да чогулткан ак чополорду тандагам. Алардан боек жасаса да болот экен да, ак чоподон. Анын температурасы башкача болот экен. Бүт эле ушу керамика жумуш болбу, температурасын жеткисе бышырыш керек да.
ошо чопонун. Кээ бир чополор чыдабай бүрүшө баштайт, мындай эрий баштайт чополорчу. Кээ бир чополор мындай тоотпойт деп коелу, мисалы 900-1000 градуста дагы кебелбей турат. А кээ бир чопо 1000 градуска жеткизсең бүрүшө баштайт да, ийилип мындай формасын жогото баштайт да. Ошентип анан баягы чыгармачылыкта деле ошо чопону издеп, ага жана кошулма деп атпайбы, кирпичти майдалап, шамот жасап, ошентип аралаштырып эксперимент менен жүрөт экенбиз да көбүнчөчү. Боек деле эксперимент кыласың да, тиги боекко тигини кошсоң, мисалы даяр боекту таап алсаң, ал ага башка бир нерсе кошуп көргүң келет да. Ошентип эми жалаң эле изденүү жолунда жүрүп отурат экен да бул чыгармачылык делечи. Бардык жагынан, технология жагынан деле, жанакындай глина, чопо, сырье деп коебуз, ал жагынан деле издене баштайт экенсиң да. Гүл өстүргөн идишти деле мисалы керамикага өстүрсө жакшы өсөт да, негизи. Жок, арзаныраак деп пластмассага өстүрүп коюшат да. Эми ушундай да, анан элдин талабы мисалы могу идиш аякта жагында деле бир өзүнчө бир башкача бир идиш жасаткысы келет да. Адамдарчы мейли мындай кухнясынабы же мындай кээде бир подаркага мындай элде жок, мисалы азыр базарды карасаң бүт эле баягы Кытайдыкы же Европаныкы болуп кетет да идиштерчи. Аябай жакшынакай, качественный, сонун эле алар делечи, фарфор, фаянс дегендей да. Ал эми бүт дүйнөсүнө тарады да. Бул кол өнөрчүлүк, бул колго жасалган нерсе, ал башкача көрүнөт экен да. Ошонусу менен мындай тигиникине мунукуна окшобогон, өзүнчө кызыктуу болуп анан элдин талабы дагы эми түшүнгөн адамдар же болбосо кабылган адамдар, ошондой заказ бергиси келген адамдар болсо ошондой жасалат экен да. Кыргызстанда керамика технологиясынын жакшы өнүкпөгөндүгү да бул кесипти аркалагысы келгендерге бир топ кыйынчылыкты жаратат. Ошол себептен бул кесипке кызыккан жаштардын саны аз. 30 жылдан бери деле ошо канчалаган балдар, кыздар, жаштар бүтүштү. Иштей келгенде мындай көп көрүнбөйт да. Эмне үчүн дегенде бул керамиканын түйшүгү көбүрөөк да. Көбүрөөк. Буга атайын меш курушуң керек. Бир 1000 градус температурага чейин жеткидей. Чопону даярдаш керек, жанакындай башында айтып өтпөдүмбү? Ошонун баарын мындай бүт баарын өздөштүрүш керек да. Ошондон анан өз алдынча анан кийин ошону даярдап алгандан кийин анан жанакы чыгармачылык, жанакындай заказдар болуп калабы, чыгармачылык жагы болобу, көргөзмөлөргө иш жасайм деп ошону ойлоно баштайт да. Ага чейинки түйшүк эле канча бир топ да. Ошон үчүн азыр жаштар көп иштебеген ошондон болуп атат. Алар балким эми кээ бири болот, аябай кызыккандар. Мен окубай эле үйрөнгүм келет дегенде балдар чыгып калат кээде. Асандайларчы. Дастан өзү сүрөткө аябай шыктуу экен, айрыкча чопону жакшы көрөт экен да, чопо менен иштегенди жакшы көрөт экен да. Таанышканыбызга 1 ай болуп калды. Анан мындай өзү дагы мындай азыр энергичный, жаш, бүт баарын жасаганга дилгир да, мындай. Чоподо даярдаганды үйрөнүп калды. Жанакындай формага жабыштырып чоң-чоң вазаларды жасаганга үйрөнүп калды. Жана гүл өстүргөн идиштерди да формага салып чыгарганды үйрөнүп калды. Андан сырткары эми мындай кандай десем, өзү аябай кызыгат да. Бир нерсени жаса, момуну момундай кылып үйрөн, момуну момундай жасап кой десең, ошону так аткарат да. Ошонусу менен мунун келечеги барго деп ойлойм да. Келечегинде бул даана мындай керамис жигиттерден болуп өсөт болуш керек да. Негизи жумуш оор эле. Көбү чыдабайт, ар кандай болуп кетет. Анан көбүнчөсү акчага кызыгат, жаштардын баары сразу эле келип акча тапкысы келет да. Анан кызыксаң негизи болот ар бир жумушта элечи. Өзүң кызыгып, ошону мындай келечек көрсөң болот да, жумуштун кандай экенин. Заодно ушундай аталар менен иштешип, аталар үйрөтөт, кызыктуу, анан тарых бар мындай кичине мындай жумуштун дагычы. Башка жумуштардын эми тарыхы билбейт экен, бирок мунуку Саймал таш, Жумабыл ата кылып жүрөт да көптөр көп элечи. Эми аларды көрүп, мындай кызыгып, анан алдыга умтуласың да, аталардын кылган иштерин көрүп. Анан биякта ар кандай иштер жасайт, творческий иштер жасайт, өзүнүн анан дагы эми келечеги бар жумуш деп ойлойм, өзүмө жагат негизи. Жаш карапачы Дастан Өнөрканадагы бир күнүн айтып берди. Биринчи ылай жок болсо ылай жасайбыз, биринчи шамотко, анан глина жасайбыз, экөөнү. Анан кайсынысы көбүрөөк болсо ошонусун жасайбыз, анан эмне керек болсо материал. Биринчи келип топурак бар сыртта, эшикте. Анан болсо 4 бачок бар темир. Ошонун ичине салып чылайбыз. Суу биринчи эки жакка суу кошобуз.
Анан суудан кийин үстүнө 3 жака эме кошобуз, топуракты кошобуз. Анан экөөнү коюп коебуз бир күнгө, суусун сиңип, өзү жакшы аралаштырганга жеңил болот да. Анан орто шенинде барып кичине күрөк менен суунун түү жагын неметип коебуз, жумшартып, жакшы тезирээк болсун деп. Анан эртеси келип тиги аралаштыргыч менен аралаштырабыз, жакшылап аралаштырып. Анан бир күн суу сиңген аралаштыргандан бул жака алып келип, сеткадан өткөзүп, биринчи чака менен алып келип, биринчиде аралаштыргычка куябыз. Анан куйгандан кийин аралашат, аралашкандан кийин чака менен, кружка менен куюп, анан кайта сеткадан өткөзөбүз. Сеткадан өткөндөн кийин анан коебуз, суусу сарыкканча 3 күн, 1-2 күн суусун алып турабыз. Анан ошондо кичине коюураак болот. Анан алып барып сырттагы идиштери бар, өзүнүн идиштерине куябыз. Анан куйгандан кийин кургайт, бир күн турат. Эртеси келип кармап көрөбүз. Если мындай кичине коюураак болсо эгерде, аны деген эме кылабыз. Тряпкасы менен алып чыгып, жерге коебуз. Жерден да суу саргалат, кичине суусун соруп. Анан мындай колдон кичине эметкенден кийин аны элеп мындай жаябыз. Жайып кургатып, анан чоппогон көтөргөнгө дагы мындай ылайыктуу болгонго эметебиз да, ылайыкташтырабыз. Болбосо аны деген мындай кулап калат, ганчарды күртөтүп атканда, тегеректи айлантып атканда, анан же болбосо жумшак болуп кетет. Ошонун эмесин билиш керек да, андай кандай колдонот, эмне кайсы ишке колдонот, катуураак болот, жумшагыраак болот. Ошондой бир күндүк жумуш ошентип бүтөт негизинен. Жумагул Ташиев электр тогу менен иштеген мештин сырын карапачы 5 колундай билиши керек дейт. Керамика жөнүндө сөз болуп атпайбы? Керамика бул негизи чоподон жасалып, акырында бышмайын керамикага айланбайт да негизи. Анан эми бул меш дейли, кыргызча айтканда меш. Муну куруш деле, мунун эсебин билиш деле кыйын чындыгындачы. Бул эми электричество менен иштеген меш да. Бул өзү баягы мындай эсебин билиш керек да. Кандай никромду колдонуп, канчалык узундукта, канчалык мындай куб боюнча айтканда канча кубка канча туура келет, ошонун баарын баягы көптөн бери иштеп, баягы эксперимент кылып жүрүп, ошентип табылган печка да. Даярын сатып алайын десең, мисалы Россияда чыгат, Германияда чыгат, алар аябай кымбат да. Аябай өтө эле кымбат биз үчүн. Анан өзүбүз ушундай өзүбүздүн баягы көп иштеп, көп тажрыйбадан пайда болгон печкада мештер. Ошого иштеди. Бул 980 градуска чейин барат да. Биздин чопого ылайыктуу. Жана глазурларды эриткенге ылайыктуу. Муну дагы кийин мобрекиндей ысыкты сыртка чыгарбаган вата менен дагы эметип көрдүк да. Бирок жакшы да. Ойлогондой болуп бышырып берет да керамиканы. Чоподон кооз, көз жуусун алган буюмдарды жасоо бул чыныгы искусство. Жумагул Ташиев анын жасоо жолдорун учкай кеп кылды. Негизи мындай кээде жана чимирикке салып чимирилет да, чимирик деп коебуз канчарды курукка. Ал кичинекей нерселер эми баягы кесе, чыны, андай мындайларды кичинекей нерсеге жасаса болот. Чоң нерселер, мисалы өйдө бийик көтөрүп атканда ал былчыйып калышы мүмкүн да, өзүн көтөрө албайчы. Ошон үчүн жана гипсовый формаларга коюп, мындай ошол ыңгайлуу да иштегенгечи. Бийик 1 метрлик вазалар жасасак дагы формага салып жасайбыз да. Аткерим байкең жасап аткандагы формадан чыккан да. Биринчи форманы алыш үчүн өзүнчө жанакы формасын келтирип, дизайнын таап, жакшынакай кылып туруп, анан гипстен калыбын алабыз да. Калыбын алып туруп, калыбын кургатып туруп, анан даярдалган шамотту жабыштырып, бирдей калыңдыкта да, мисалы 1 сантиметрлик калыңдыкта жабыштырып, анан тоборсугандан кийин ал мымын соргондон кийин өзү эле чыгат. Акырын калыбын алып туруп, анан ошону андан ары улантып, боечу жерин боеп, ошентип бүтүрөбүз да. Азыр Аткерим байкең ошонун үстүндө иштеп аткан кези да. Айсел Романкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.